Анан эң көп жоготкон сделкаңыз канча суммага болду эле? 2017 биринчи жолу инвестиция кылып көргөм. 4 миллиард доллардык акча айланган экен да ушул тармакта. Бул пирамида эмес. Булга инвестиция кылсаң болот, буга инвестиция кылба деген. Токен деген бул баласы болуп калат атабы? Коин деген бул бир система, $50 мисалы биз биткоин алабыз. $25 эфириум алабыз. 20 000 доллардан салгандар да болду да негизи. Кыскасы бир жагынан налог жок болгондуктан болушу мүмкүн. Ошон үчүн туура айтасыз, эми ар кимдин өзүнүн психологиясы менен иштеп калат экен да эми. Эми сиз айткан уже казино сыяктуу болуп калат. Сиз менен салыштырмалуу биздин дүйнө бул динозаврлар дүйнөсү деп койсок болот го дейм да. Биздин значит финансовый биздин системабыз значит туура эмес иштейт. Криптовалюта бул лотерея эмес деңизчи, бул кумар эмес. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр? Бүгүн адаттагыдай Движ каналында кызыктуу маек болот. Акыркы жылдары өтө кызык болуп келаткан крипто дүйнөсүнөн, биткоин дүйнөсүнөн бир коногубуз бар. Коногубуздун аты Санжар Маматкадыров, Нео Капитал фирмасын жетектейт. Буюрса бүгүн бизге крипто дүйнөсүнүн Кыргызстанда болуп жаткан биткоин, кантип биткоинде акча тапса болот, кимдер акча табат, кандай акча табат, анан эмнеге кантип эмнеге бул өтө пайдалуу, бирок ошол эле учурда өтө рисктүү деп саналат. Ошол суроолорго жооп берет. Буюрса анда эмесе баштадык. Санжар, кош келиңиз. Рахмат. Санжар, башталышында бир аз өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз, бир кыскача өмүр баяныңыз, кантип биткоинго келип, кантип крипто дүйнөсүнө келип калдыңыз, анан кийин Нео Капитал фирмасы жөнүндө бир аз маалымат берип кетсеңиз. Маалымат берип кетейин анда. Менин криптовалюта дүйнөсүнө келген себеби менин оюмча Түрк лицейинен башталат. Түрк лицейде бүткөндөн кийин баары эле билгендей Турцияга тапшырууну элестетесиң. Ошондуктан мен Турцияга өткөм. Турцияда университет кезинде окуп жатканда программист достору менен таанышкандан кийин крипто дүйнөсүндөн мындай популярдуу боло баштады. Биринчи жолу 2011 жылы бул жөнүндө уккам, бирок анда көңүл бурбагандыктан анан кийин экинчи мен осознанный деген таанышуум 2017 жылы болду. Ошол убакыттан баштап бүгүнкү күнгө чейин бул индустрияда мындайча айтканда кызыктуу индустрияда кадамдарымды басып жатам. Кыскасы айтсам ошол. 2017 жылы биринчи жолу инвестиция кылып көргөм. Ошол күндөн баштап эми пайдасын деле көрдүм, кыскасы. Ошондой. Нео Капитал фирмасын качан негиздеп, качандан бери иш алып келесиздер? 2017 жылы инвестиция кылып атканда досторумдон сунуш эмес, кызыккам да. Бул нерсеге инвестиция кылдым деп ойлоп атам. Силердин оюңар кандай деп. Көп досторум кызыккан эмес ал убакта. Ошол убакыттан кийин досторум баары эле билет, бул короче криптовалюта менен кызыгат деп. Ошол 2021 жылы бул криптовалюта аябай популярдуу болуп өсүп, баасы өскөндөн кийин досумдун досу айтканда, мондай бир фирма курбайлыбы, компания кылбайлыбы деп. Анан ошо мен да кызыккандыктан аракет кылып көрөлү деп ошентип баштаганбыз. Башта эми бул менин негизги максатым эме болчу. 21 жылы көп айтып атпайбы, мындай оңой акча тапса болот, андай анан көп курстар ачылган, анан өзүңүз деле билгендей эме болот, пирамидалар аябай көп. Ошондуктан баштагы максат бул индустрияны мындай башка жагын көрсөтүү, туура жагын көрсөтүү болчу. Эми биринчи максат эме болчу. Жөн эле айтуу. Мисалы, бул пирамида эмес, булга инвестиция кылсаң болот, буга инвестиция кылба деген. Негизги максатым бул бир проект куруу болчу. NFT жөнүндө аябай кызыккам. Ошол NFT жөнүндө бир проект кылуу болчу. Ошентип биз фирма ачканбыз. Анан кийин крипто индустриясы и не только крипто, башка индустрияларда эле финансовый кризис башталгандыктан
эми билесиз өзүңүз пандемия убагында аябай көп акча чыгарылган. Ошол убакыттан бүт индустриялар аябай өнүккөн, экономикага жардам катары акча басышкан. Бир эле Америка эмес, Европада эле, башка мамлекеттерде эле. Азыркы учурда 3-4 жылдан бери бул кризис ошонун айыбынан деп эсептесек болот. Ошондуктан биздин негизги максатыбыз мындай чачырап кетти деп болот. Бирок трейдинг жана инвестиция, ошол эле ботко кантип стратегия кылса болот, ошол жакты тармакта биз билим берип келатабыз. Түшүнүктүү. Азыркы учурда Нео Капитал фирмасы трейдинг жана курстарды сунуштайт, чынбы? Ооба. Башка дагы кызмат сунуштайсыздарбы? Эми бул негизги биздин ишибиз. Андан сырткары өзүбүз деле жеке ишкер катары, жеке трейдер катары өзүбүздүн ишибизди алып барабыз. Курстар биздин эме кандай десем, бир хобби катары эсептесек болот. Өзүнүн основной направление, мисалы биздин фонд бар, өзүбүздүн кичинекей. Ошол фондду управление кылабыз. Ошол менен негизги акчабыз ошол жакта. Түшүнүктүү, рахмат. Кыргызстанда виртуалдык активдер деген мыйзам кабыл алынган экен 22 жылы. Ошодон баштап көп мындайча айтсак, көп эле мындай биткоин дүйнөсү менен иштегендерге мындай бир мыйзам жол көрсөткөн экен да. Кээ бир нерселер лицензия алып, мисалы обменка, акча алмаштырууда биткоинду сомго айлантып, сомду кайта биткоинго айлантырган обменкаларды кадимки эле түрдө лицензия берет экен мамлекет. Андан тышкары майнинг кылыш үчүн лицензия берет экен. Андан тышкары мындай оператор торгов деп коет экен, мындай соода саттыкты уюштурган 3 лицензия берилет экен да азыркы учурда. Анан сиз бир аз айтып кетсеңиз, мисалы ушул биткоин акыркы 2 жылда мыйзам кабыл алынгандан кийин бизде ушул тармак кандайча өнүктүбү, кимдер өсүп келатат? Мисалы бир маалыматты уктум жакында Азаттыкта. Өткөн жылы 23-жылы Кыргызстанда ошо акча алмаштыруу именно виртуалдык активдер боюнча акча алмаштыруудан 93 миллиард сом өткөн экен да. Бул эми 93 миллиард дегенде 1,1 миллиард доллар да. Быйыл августка чейин ошол сумма 349 миллиард сомго чыгыптыр. То есть 4 миллиард почти, 4 миллиард доллардык акча айланган экен да ушул тармакта. Мен байкаган бул 4 эсе өсүп болот бир жылда. 4төн да ашып кетиши мүмкүн жылдын аягына чейин. Бирок өтө тез өнүгүп келаткан бир тармак көрүнөт. Ошондуктан негизи бүгүнкү чыгарылышты да алганбыз. Сиз ушул өсүш жөнүндө эмне айта аласыз? Кандай болуп атат? Негизи эле тармак жөнүндө бир аз маалымат берип койсоңуз. Негизи бизде эле эмес, бүт дүйнөдө бул нерсе болуп атат. Эмне дегенде акча, анан азыр цифровой валюта деп атпайсызбы? Санариптик акча. Биздин уже жашообузга киргендиктен бул бизде эле эмес, башка бүт дүйнөдө өнүгүп атат. Бунун себеби оңойдугу болушу мүмкүн. Кыскасы бир жагынан налог жок болгондуктан болушу мүмкүн. Себептерин айтыш абдан мындай татаал. Эмне дегенде бизде мисалы эмнеге акыркы 2-3 жылдан бери бул криптовалюта өнүгүп аткан себеби өзүңүз билгендей эле согуш болуп атат. Ошол акча Россия менен Россия менен эч ким иштебегендиктен, карталар блокировка болгондуктан, Visa, MasterCard деген эмелер иштебегендиктен биз эми бир жактан ошол обменный бирөө болуп калдык. Башка жактан карасак, бүт дүйнөдө өнүккөн себеби бул криптовалютанын жана ошол эле биткоиндин жашообузга киргендик себебинен. Биткоинди алыш үчүн сен стейблкоин деп коет. Ошол USDT алып туруп ага алмаштырышың керек. Ошондуктан ал деле өнүгүп атат. Негизи кичине артка өтүшүбүз керек. Эмне дегенде биткоиндин пайда болгон себеби бул 2008 жылы
өзүңүз билгендей эле финансовый ипотечный кризис болгон Америкада. Америка абдан көп ипотекага уруксат берген. Ошонун себептен пузырь сыяктуу адамдардын акча таба турган акчасы жок, бирок каалаган адам ипотекага үй алса болот. Ошондуктан менин оюмча ошо негизги себеби ошол. Андан кийин бүт дүйнөдөн суроо болду да. Неге биздин значит финансовый биздин системабыз значит туура эмес иштейт. Ошого бир альтернатива табышыбыз керек дегендиктен ушул биткоин ортого чыгып, понятно неме эми ким ачканын билбейбиз, бирок бир группа же бир адам экенин табабыз. Бир Сатоши Накамото деген бир адам болобу же группа адамбы билбейбиз. Же лакап аты ал. Ошондуктан ошол убакыттан баштап адамдарда мындай суроо болду да. Финансовый биздин финансовый системабыз туура эмес. Ошого бир туура башка бир альтернатива жаратсак болобу деп. Ошол убакыттан баштагандан кийин өнүгүп келатат. Азыркы учурда неге биздин мисалы Кыргызстан мамлекетте бул нерселерге инвестиция кылат же бул нерсени көбүрөөк колдонот, эмне дегенде оңоюраак. Сиз кааласаңыз Европага болобу же Японияга болобу бир убакытта бир секундада акча жөнөтө аласыз. Ушул технологияны колдонупчу. Өзүнүн компьютеринен. Ооба, өзүңүздүн компьютериңизден эле. Аны билбесеңиз биржалар бар. Биржалар аркылуу деле жөнөтсөңүз болот. Ошондуктан оңойдугунан түзмө-түз анан биржа аркылуу да жөнөтсө болот. Да. Түзмө-түз жөнөтсөңүз болот. Эми бул мисалы биткоинди же башка криптовалютаны, биткоин эле эмес, башка криптовалюта. Же стейблкоин деген ошол эле USDT-ни жөнөтсөңүз болот. Ошол себептен оңойдугунан менин оюмча бул барган сайын күчөйө баштайт. Сизде деле ой пайда болот да, эми туура түшүнүшүбүз керек. Бүт дүйнөнүн өзүнө, бүт өлкөнүн өзүнө андай закондор болот. Бирок ошол криптоиндустриясы деп коет. Неге биздин акчабызды өзүбүз каалагандай колдоно албайбыз деген себептен ушул акчаны котормолору комиссия дагы бергиси келбейт. Ошон үчүн ошол себептен эле ошондой деп айтсак болот кыскасы. Бирок биздин мамлекетибизде, биздин Кыргызстанда эмнеге бул көбөйгөндүктөн бул алуу сатуу иштери көп жүрүп атат. Ошол эле Мындайча айтканда азыркы мындай регионалдуу соода саттыктын бир бөлүгү ушул биткоиндер аркылуу которулуп алынат деген ойдосузбу? Көбүнчө стейблкоин, USDT. Биткоин уже товар сыяктуу колдонуп калды, акча эмес. Мен деле мисалы башта ойлогом бул акча эмес, бул уже товар сыяктуу же мындайча айтканда товар деп коет азыркы убакыттачы. Мисалы бул эле кружкадай же башка бир нерседей, алтындай мисалы. Санариптүү алтын деп койсок болот. Анда эмесе бир аз мындай пайдалуу маалыматтарга өтөлү. Сиз мисалы курстарды берет экенсиздер. Негизи эле өткөн бир 5 жылдын ичинде биткоиндин баасы кымбаттаган сайын көп эле киши тигил мынча табып калыптыр, бунуку мынча болуп кетиптир, мен да акча табам деп эле эми балким кээ бир $300 болсо, кээ бирлер 10 000 деп $20,000 салгандар да болду да негизи. Алардын көбү деле эми балким жакшы утуп, жакшы көбөйтүп алгандар болгон чыгар, бирок негизи эле көп эле акча жоготкондордун окуясын уктук да. Анан сиз бир айтып кетсеңиз, ушу биткоин ушундай криптовалюта дүйнөсүндө азыркы мындай негизи эле кызыккандардын көбү эми акчамды көбөйтүп алсам деп кызыгат да. Чынбы? Эми акчаны котором деп кызыккандар бул эми соода саттык менен иштегендер, алектенгендер болсо, калган бир бөлүгү эми бир аз акчамды 2 эсе, 3 эсе, 5 эсе көбөйтүп алайын деген бир ниет менен, ой менен биткоин эми крипто дүйнөсүнө кирсе керек да. Чын туура да. Ошолор кантип көбөйтүшөт негизи, же кандай үмүт менен киришет, анан кандай натыйжа менен чыгышат негизи? Эле канча тапса болот? Сиздин оюңузга бөлүңүз. Негизи
бул крипто индустриянын мындай оңой өнүккөнү бул доступность, мындай оңой да кыскасы. Биз если традиционный эмеге карасак, финансовый мирге карасак, сиз бир нерсенин акциясын алыш үчүн же бир нерсе инвестиция кылыш үчүн брокер аркылуу алып сатасыз. Ал бир тоскоолдуктарды жаратат. Эмне дегенде бир брокериңиз болуш керек. Ал сиздин биржа менен ортоңуздагы бир ортомчу, лицензионный ортомчу. Криптовалютанын пайда болгондон бери ортодо ошол брокер жок, сизге кереги жок. Сиз базар сыяктуу эле барып 1 килограмм картошка аласызбы же башка бир нерсе аласызбы, оңойлугунан өнүгөт. Ушул доступность болгон үчүн адамдарды кандай десем, мындай күтүлбөгөн рисктерди алып келет да. Эмне дегенде бир жерден окуп калып эле барып инвестиция кылат же сатып алат, же түшүнбөй эле биткоин эмне экенин түшүнбөй эле башка нерсе алып коет. Биздер көптөгөн билебиз. Бизде деле тифкоин, башка алтын коин, түрдүү коиндер бар. Булар сиз айтып аткан коиндар, булардын баары Кыргызстанда чыккан коиндарбы? Кыргызстанда чыгып, биткоин мынча турат, биздин тифкоин мынча турушу мүмкүн, же алтын коинубуз мынча турушу мүмкүн деген ошондой адамдарды үмүттөндүрөт да. Эмнеге өсүш керек, эмнеге анда кымбатташ керек, эч ким билбейт. Ооба, билбейт. Эмне дегенде ошол эле биткоинду мен көбүнө эме кылбайм. Алышың керек же алмасаң артта каласың деген сөз жок. Бул бир инвестиция, ар бир риски бар анын деле. Сен бир биткоин алсаң, бирөө аны сага сатыш керек. Сен бирөөнөн алып атасың. Ар бир эмеде инвестицияда айтып келет, көптөгөн адис. Бирөө неге сатып атканын ойлонушуң керек. Сен неге алып атканыңды билишиң керек. Ал сатып атса, значит ал сенден пайда көрүп атат. Бир нерсени сенден алып аткан себебинен $60,000 сен адан алып атсаң, сен пайда көрүш үчүн бирөөгө $80,000 сатышың керек, $20,000 ушинтип пайда көрүш. Ошону билиш керек. Бирок негизги себеби бул блокчейн технологиясы болгондуктан дүйнөбүз күнөн сайын өнүгүп аткан үчүн мындай интернет пайда болгондон кийин бул интернеттин акчасы катары алтын саналип алтын болуп эсептелип атат. Ошондуктан адамдар көбүрөөк инвестиция кылат. Биткоин пайда болгондон кийин анын кандай десем, подражатель деп коет же жөн эле копиялар аябай көп болуп кетти. Ошонун себептен азыркы учурда 100 000ден ашык башка криптовалюталар бар. Альтернативный коин, альтернативный коин дегендер ошол эле. Бирок негизинде карасак, эмнеге көбү буга инвестиция кылат? Билген адамдар, кыскасы мындай кичине ой жүгүртүүсү болуп, аны изилдеп көрүп, анан ошого инвестиция кылган адамдар бул бир көбүнчө, мисалы мен технология өнүгөт деп ойлогондугумдан биткоинге инвестиция кылгам. Ошол эле башка альтернативный коиндерге же криптовалюталарга инвестиция кылганын себеби да ошол. Башка бир ошол эле блокчейн технологиясын колдонуп, башка бир себебинен башка бир технология өнүгөбүз же башка бир нерсе альтернатива жаратабыз деп проект түзөт. Ошол проектке инвестиция сыяктуу деп эсептесең болот. Ошол ар бир биткоиндин бул бир акциясы деп эсептесек болот да. Акция бир башка бир проекттин акциясы катары да колдонсо болот. Мен мисалы өзүмө ошондоп түшүндүрөм да. Кысасы негизи ар бир криптовалютанын чыкканда white paper деп коет, алтындай ак кагаз болот. Ал жакта бүт жазылат. Эмне себептен, эмне үчүн чыкканды. Мен укмуштай кино тартам, ал популярдуу болот, анан мынча акча табабыз, ошон үчүн мына биткоин, эмне коиндарды чыгарып атам, кино коин деп, мисалы ушундай бир проект экен да. Анан мисалы ошого ишенгендер акча сатып алат, анан ошол акча менен ал проект ишке ашат. Чынбы? Сиз айткан бул токен болот. Токенби? Сиз айткан. Эмне дегенде сиз башка бир технологияны колдонуп, башка бир блокчейнди колдонуп, ошол блокчейндин аркылуу өзүңүздүн бир токениңизди чыгарасыз. Өзүңүз, коин деген бул өзүнүн блокчейни, өзүнүн системасы, өзүнүн блокчейни, өзүнүн технологиясы. Коин бул ошол мисалы ошол эле Ethereum чыккан, эфирдин ошол технологияны колдонуп башка бир токен чыгарса, башка бир коин аткылуу. То есть ошол токен деп эсептелет.
Вот мисалы ошондо Коиндин блокчейни бар. Токенин ошол коиндин блокчейнин колдонот. ошондо токен деген бул баласы болуп калып атабы? Коин деген бул бир система, блокчейн системасы бар. Ар бир коиндин өзүнчө блокчейн системасы барбы же? Ооба. Жок, кээ бирөө мисалы эмеге басым жасайт, скоростька. То есть бат ылдам иштесин деп. Кээ бирөө безопасный болсун деп ага басым кылат. Кээ бирөө башка бир нерсеге басым кылат. Ошол басым кылган нерсеге себепкер. Мисалы биткоин proof of work деген системада иштейт. Доказательство работы. Жасалган иш жасалдыбы же жасалбадыбы. Мисалы башка мисалы эфириум proof of stake деген эмеге өттү. Доказательство владения. То есть ар биринин өзүнүн себепке иштеген себеби менен бөлүнөт да. Бул принципи кыскасы. Мен 2017-жылы ушундай элдин баары вау хайп болуп акча табат дегенде бир $5000 салдым эле да, кошелекке салып, анан кийин биткоин менен алып сатып көбөйтөм, чоңойтом деп күнүгө эле өйдө болду болот. Анан ойлойт экенсиң, азыр мисалы сатып алам, бир аз кымбаттап сатып берем, анан күнүгө бир аздан көбөйтөсө деле жакшы эле болот депчи. Бир 2,5 айдай отурдум, алып сатып. Этегинде $800 менен калдым да, $800 кайта чыгарып алдым. Ошондо мага айтышты да, бул биткоин крипто дүйнөсүндө негизи мындай акулалар бар. Алар эмнеге кымбаттайт, качан кымбаттайттарын билет, бааларын. Анан бизге окшогон мондай жаңы башталып келаткан койлор бар десек болот да. Карышкырлар койлор деп түшүндүрөйүн. Анан ошо карышкырлар ошо мага окшош койлордун акчасын жеп, ошондон акча табышат. Койлор улам келип кете берет депчи. Анан сиз трейдинг алып сатууну окутам деп айтып атпайсызбы курста? Ошол эмнеге андай болуп калат? Анан кантип мисалы ошо карышкырларга жем болбой, кантип бир аз акчаң менен да алып сатып акчаңды, портфелиңди мисалы мындай чыкканда көбөйтсө болот азыр учурда. Термин менен сүйлөсөк кит деп коет аларды. Кит, анан акул, анан хамак, көбүнчө хамак деп коет аларды. Сиз айткандай эле бир нерсени пайда көрүш үчүн ага кымбатыраак бир нерсе сатышың керек. Биз мисалы трейдинг жөнүндө сүйлөшсөк, бул кесип. Менин оюмча, бул алып сатуунун бир анализ жүргүзүү. Анан технический анализ деп коет. Бул тарыхты карап, тарыхта болгон өсүүлөрдү, мисалы бүгүн 20,000 болду, эртең 21,000 болду, кийинки күн 23,000 болду. Ошол тарыхка карап, ошону анализдөө. В целом бул трейдинг биздин Кыргызстанга в целом көп билбейт. Не дегенде мындай ошол эле айткан брокер, форекс деген немелер бар болчу. Алар бирок азыр бизде анча популярдуу эмес. Криптовалюта келген сайын ошол популярдуу боло баштады. Трейдинг Америкада же башка дүйнөдө көп 100 жылдан бери уже бар. Технический анализ бул тарыхта болгон нерсени азыркы учурда ошо себептерин издеп, азыркы учурда баа өйдө кетеби же ылдый кетеби ошону анализдөө. Ошол болгон жүргүзгөн анализдин негизинде азыр кымбаттайт же канчага кымбаттайт деген бир жыйынтыкка келип, анан кийин алып сатабы ошондо трейдерлер. Көптөгөн мындай кандай десем, трейдингди түшүнүш үчүн мындай да, сиз мисалы недвижимость эме кыласыз. Акыркы мисалы 30 жылда бизде мисалы бир однокомнатный квартиранын Күзүндө кымбаттайт мисалы. Ошол Кышында арзандайт мисалы. Ошол себептери бар да. Ошол сиздин бир анализиңиз. Бул эми фундаментальный анализ деп койсок. Ошол эле учурда технический анализ бар. Ошол күзүндө кайсы датада кандай болуп өзгөргөнүнүн бир система чыгарсак болот. Ошого карап
келечекте мисалы именно 21 сентябрда баасы эң пик болот. 21 сентябрдан ылдый түшөт деген биз бир анализ кылсак болот. Бирок ошондо деле бул болжомолдоо да, чынбы? Болжомолдоо. Эми так гарантия эмес да, кепилдиги жок. Бирок сиздин айтымыңызда эгерде жакшылап ушундай технический анализ кылса, мындай жыйынтыктуу или ийгиликтүү алып сатуу кылса болобу? Ооба, айтып кеткендей эле бул бир кесип. Буну технический анализди ойлоп тапкан адамдар определенный бир эмелерди колдонот, инструменттерди. Бул бир эле инструмент эмес, объем болот, мисалы канча, мисалы азыркы учурда канча акча иштеп атат. Ошол эле учурда паттерн деп коет, определенный бир закономерность сыяктуу. Эмне дегенде график, мисалы жөн эле графикти карасак, бул адамдардын психологиясы деп койсок болот. Ошол психологияны түшүнүш керек да, кыскасы. Сиз ошо курстарда ушу психологияны түшүнүү, ушу паттерндерди анализ кылгандарды үйрөтөсүздарбы? Ошол анализ кылып атканда сен бир алып сатам же деген ойго келиш үчүн себептериң болуш керек. Ошол себептерди табууну үйрөтөбүз да. Ошол себептер канчалык көп болсо, ошончолук деңгээлде вероятность көбүрөөк сенин сделкаңды плюс болобу же минус болобу. Ошол себептерди тапканды үйрөтөбүз. Эмне дегенде көбү бир эле себептен сатып алат да. Мисалы технический анализде көбүнчө стрелка менен эки стрелканы чизип туруп, значит мындан өтсө өйдө кетет, мындан түшсө ылдый кетет деген себептер менен иштейт. А биз үйрөткөн себеп, бул себептер көп болуш керек. Бир эле себеп эмес. Канчалык көп ошол себеп болсо, ошого карап сен өзүңдүн чечимди кабылышың керек. Азыркы учурда мындай түшүндүрүш, оңой түшүндүрүш үчүн сиз ошол айтып кеткен квартираны алам деп сатам дегенди тарыхына если график болсо, мен сизге айтып бере алам да. Болжомолдоп ылдый түшөбү же өйдө көтөрүлөбү. Бизде ошол графиги болбогондуктан аны айтыш кыйын. Мисалы, эми эң популярдуу коин биткоин катары мындайча алтын стандарт болуп калды го. 2017-жылы жаңылбасам 40-ка чейин көтөрүлүп, жок, 35-ке көтөрүлдүбү? Анан түшүп, анан кайта 60-ка чыгып кетти да? Жок, 2021-жылдын аягында, 2018-жылдын башында 21 миңге чейин көтөрүлдү. Жок, адан мурун да көтөрүлбөдү, адан 17-жылдары бир топ эле көтөрүлдү да. Жок, ошол 2017-жылдын 2017-жылдын аягында, 2018-жылдын башында максимуму 21 миң болгон. Андан кийин түшкөн, андан кийин 21-жылы көтөрүлдү. Мындай өтө түшөрүн мисалы эмнеге байласа болот мындай чоң өзгөрүштөр? Мисалы кээ айтат, Америкада азыр шайлоо болот, анан эгерде шайлоо бүткөндө дагы түшөт, шайлоо бүткөндө кымбаттайт деп. Ушундай ар кандай бир теориялары бар экен да, халвинг анан тигиндей. Ушулар жөнүндө бир маалымат айтып коесузбу? Мындай чоң өзгөрүштөр кайсыл учурларда болот экен мисалы? Негизи ар бир кандай десем, адиске караганда ар кандай бөлүнөт. Трейдер сизге айтат, анын баары бош депчи. Анын баары кереги жок. Кээ бирөө фундаментальный анализге карагандар айтат, бул себепкер ушул болду, бул болду деп. Өзү финансовый эмеде дүйнөдө циклдар болот. 4 жылдык, 5 жылдык циклдар болот. Жанагы мисалы кредитти карасаңыз деле жакшы убакытта адамдар кредит ала баштайт, жаман убакыт татаал баштаганда кредит азая баштайт. Экономика мындайча айтканда стагнация боло баштайт. Азыркы процентный ставка дагы көп себепкер болот. Эмне дегенде кредиттин проценти көп болгон сайын адамдар аз ала баштайт, процент азайган сайын адамдар көп кредит ала баштайт. Ушундай циклдар болот. Ошол эле сиз айткан биткоин эмнеге көтөрүлүп түшүп аткан себептер да ошол. Бүт финансовый дүйнөнүн
уже финансовый инструмент сыяктуу да эсептесек болот. Ошого жараша ал деле бир эле биткоин эмес. Ошол убагында башка индустриялар деле өнүккөн. Биткоин өнүккөн себеби анын салмагы аз болгондуктан. Мисалы бир индустрияга 1 триллион акча салсаң, ал миллион кесе өсүп кетиши мүмкүн. Ошол себептен бул бир цикл сыяктуу. Ошол 2017-18 жылдын өскөн себеби ошол. Андан кийин пандемия убактынан пандемияга чейин түшүп кеткен. Андан кийин кайра өсүп баштаган. Бир эле крипто индустриясы өскөн эмес. Ошол эле технологиялык компаниялар деле аябай өскөн. Негизи биткоин өскөндө башка коиндардын баарын тартып чогуу өсүп кетет экен, негизи. Ушундай бир эме байкадым. Сиздин оюңузча эми биткоинду бир символ катары алайлы деп коелу, эми өзүнүн конкретно баасын албасак да, бир символ катары алсак канчага чейин өсөт сиздин оюңузча? Азыр 55 бы 60 бы? Азыр 60 миң. 60 миң тегери. Кээбилер 100 миңге барат, 400 миңге барат. Бала чакаңа алып койгула, балдарыңар чоңойгончо алдын баасы асманга чейин чыгат, эми алып койгула дейт да. Ушуну укканым бар эле, ошо сатып алып койгула дейт. Бирок эртең баасы түшүп кетет деп да коркосуң. Сиздин оюңузча кандай, жеке оюңуз боюнча биткоиндун баасы мисалы кийинки 5-10 жылдын ичинде кайсыл деңгээлге чейин жетиши мүмкүн? Аны айтыш үчүн мындай да, биткоин 21 миллион штук эсептесек болот. Эми элестетиң, 21 миллион биткоин бар болсо, дүйнө жүзүндө 7-8 миллиардга жакын адам бар. Ошонун ар бири алгысы келсе, ошондой эле элестетсеңиз болот да. Эми бул мындайча айтып коеюн, кызыктыруу үчүн ушундай элестетсек болот. Негизи биткоин бөлүнсө болот. Тыйын сыяктуу эле, сом менен тыйын сыяктуу. Ошол биткоиндин 0дөн кийин 8 нолу дагы бар. Сатоши деп коет аны. Эң кичинекей бөлүгү. Ошон үчүн андай эме жок. Мага 1 биткоин жетпей калат деген сөз жок. Ошол эле 0,001 биткоинди деле алсаң болот. Негизи ушул сиз айткан ой менен келиш туура эмес менин оюмча. Мен алып койбосом кийин жок болуп калат, мен албасам анда өсүп кетсем эмне кылам дегенчи. Негизи инвестиция кылам десе адам бул белгилеген бир акчасынын бир бөлүгүнү ушул рискованный активге бөлөйүн, келечекте башкача болуш мүмкүн деген себеби менен эле инвестиция кылат. Же толук билимин алып бул индустрияга көз карашыны кесип катары көрсө, анда толугу менен эме инвестиция кылат. Негизи адистер айтып келет. Элдин көбү эле жөн эле мындай балким кымбаттап кетер деп алып койсо керек дейм да. Эми сиз айткан уже казино сыяктуу болуп калат. Лотерея алып коюн, утуп алсын. Жалпы эле дүйнөдө элдин баардыгы, эми жалпысы ошондой ой менен алса керек дейм да. Же алардын баары мен айткандай койлор гана, киттер башка. Эми негизи ошон үчүн башка альткоиндер, альтернативный коиндер өнүккөн себеби да ошол. Технологиясы жок, эч нерсеси жок. Бирок биз биткоинге жетебиз деген башта жазуусу болсо көп ошого инвестиция кыла берет. $100 салып коюп миллионер болуп кетем деген ойлор көп, эми ал ачуу чындык. Бирок негизи инвестиция кылам деген адам башта бул бир эле биткоин эмес, ошол эле недвижимость болобу же башка нерселер болобу, ошол эле кой алып коебу, өзү башта чечим кылыш керек да. Могу акчага бөлө алам. Жок болуп кетсе ичим оорубайт, кыскасы. Финансовый кандай десе, положением эч кандай өзгөрүү болбойт. Жашооңо тиешелүү таасир этпейт. Ошол себептен инвестиция кылат. Инвестиция абдан мындай оңой нерсе, ошол эле учурда татаал нерсе. Эмне дегенде өзүңдүн психологияң менен иштешиң керек. Утула билишиң керек. Утканда билишиң керек. Утканда мындай деп коет, жадность деп коет го. Ошолда контроль кылышын билишиң керек. Утулганда аны макул болушуң керек, утулган менен да. Көп эле минтип айтыдың го.
алып койду, анан забудь депчи унутуп кой, таштап кой. Анан баасы 5-6 жылда кымбаттаганда анан эметесиң да. Бирок мен байкадым, сиз айткандай психология сатып алгандан кийин 2-3 күндө бир улам карап турат экенсиң да. Бу каасы канча болуп калды. Даже $100 салып койсоң да, ошо канча болду, өстүбү, азайдыбы деп. Ошон үчүн туура айтасыз, ар кимдин өзүнүн психологиясы менен иштеп калат экен да. Канчалык деңгээлде минуска кеткенге чыдайсың, канчалык деңгээлде. Ошол себептен ушул көп адам ушул суроо сурагандыктан биз 2022 жылдын октябрь айында DCA деген мындай социальный проект сыяктуу баштаганбыз. Балки мисалы сизде криптовалютаңыз жок, бирок бул индустрияга же бул технологияга же биткоинго акча инвестиция кылгыңыз келип атат. Ошол себептен DCA'де биз Instagramда жарыялаганбыз. Биз ар бир неделя сайын $100 криптовалюта алабыз депчи. Ошол азыркы учурга дейин уланып келатабыз. 2 жылда болуп калат, октябрь айында. Жөнөкөй стратегия. Bir неделяда $100 криптовалюта аласың. Артыкчылыгы эмнеде? Кандай өзгөчөлүгү эмнеде? Кантип анан акча өсүш же кантип акча табылат да ошондо, мисалы жумасына $100 ала бергенде? Ошол эле $50 мисалы биз биткоин алабыз, $25 эфириум алабыз, калган $25 башка альтернативный криптовалюта алабыз. Кымбат болсо деле ала берсте, арзан болсо айырмасы жок. Кандай баа болот? Анда кантип биткоин определенный бир средний баасы болуп калат да ошол. Азыркы учурда мисалы биткоин көтөрүлгөн себепте биз алып баштаганда там $16,000 болчу. Ошол $50,000 болгондо деле алганбыз, азыркы учурда деле $65,000 болгондо деле алганбыз. Бул себеп 10 жыл болобу билбейм, эми көрөбүз да аны. Канча жыл болобу, ошол убакытка чейин алуу. Бул бир стратегияны көрсөтүш үчүн алганбыз да. Сиздин ошондо үмүтүңүз негизи эле биткоин 5-10 жылда өсөт. Анан ошол өсүштөн биз пайда табабыз деген. Ошол стратегияны анан кийин улам өйдө ылдый болобу, $100 жумасына сатып алып берүү да. Ошол стратегияны жөнөкөй ойлогон адамдарга көрсөтүш үчүн эме кылганбыз. Жыйынтыгын качан көрө алат мисалы? Азыркы учурда жыйынтыгы жаңылышпасам 2 ай мурун ошол эле баасы примерно 60%-га көп өстү. Биздин мисалы $100 $160 мындайча айтсам көбөйдү деп эсептесек болот да. Канча убакытта? 2 жыл ичинде. Бул 2 жыл ичинде. 2 жыл ичинде. Кээ бир криптовалюта мындай да процент сыяктуу эсептесек, бул 50% биткоин, 25% эфириум, 25% сиз айткандай жанагы альтернативный криптовалюталар. Бул менин оюмча эң оңой, эң туура стратегия. Ооба. Сиздин стратегияңыз мисалы бир жолу сатып алып эле унутуп коюу, таштап коюудун эмне айырмасы бар мисалы? Ал деле бир стратегия, бирок ал стратегияда сиз мындайча айтканда жакшы туура баада алышыңыз керек. Унутуп коюу дегенде дагы бир бул деле бир стратегия. Инвестицияда эң негизгиси бир стратегияң болуш керек. Бул деле стратегия, жакшы стратегия. Бирок туура алыш мисалы маанилүү да. Маанилүү, туура алган убакыты маанилүү. Мисалы тарыхка карасак, сиз биткоин алып 4 жыл күтсөңүз эч качан минуска кеткен эмес. Бирок тарыхы да кыска болгондуктан андагы бир балким жаңылыш. Сиздин Instagram баракчаңызда Neo Capital 1 деген Instagram баракчаңызда инфляцияга каршы акчаңызды кантип сактап калса болот деп бир суроо коюп, анан ошого жообун ушу бир криптовалютага кандай деп өтөдө инвестиция кылса болот деген бир эме айтыпсыз да. Ошону тагыраак айтып берсеңиз, мисалы инфляция Кыргызстанда кээде 4, кээде 8, 9% болуп атат да, мисалы расмий инфляция.
тилекке каршы негизги инфляция 20-30 чыныгы инфляция адамда көбүрөөк деп айтасыз. Ошол себептен инвестиция кылыш керек. Эмне дегенде сен акча сом, мисалы биздин акчабызды негизги байлыгын кармасаң күнөн сайын азаят. Ошол себептен долларга айлантасың же башка ошол эле себептен недвижимостька инвестиция кылсаң болот, башка нерселерге да инвестиция кылсаң болот. И биздин мисалы өзүбүздүн бот бар. Ошол бот биздин ошол инстаграмдагы баягы баракчабыздын негизги сабагы ошол болчу. Сом банкта акча кармаган ордуна бул бир альтернатива. Биз буну эме кылбайбыз, жөн сунуш катары. Акчаны иштеш керек да. Ошол эле бот биз Ошо бот бул компьютерный программа, ал өзү акча алып сатып акча. Ооба, бул алгоритм. И сиздин айтышыңыз боюнча ал анын негизи бир жылда тапкан көбөйткөн да өсүшү инфляциядан көбүрөөк болот деген ойду айтып атасыз да. Аны деле биз ошол сентябрь айынан 2022 жылы сентябрь айынан баштаганбыз. Азыркы 2022-ден 23-гө чейин 38% болгон. Азыркы убакытта 60% болгон. Ошол эле акчаңызга плюс 60%. Мисалы дагы бул эми 60% деген бул негизи эле мындай да, биз бул кандай десем, бул индустрияда иштеген себебинен өзүбүзгө туура келген мындайча айтканда стратегияларды издейбиз. Ошол эле стратегияны анан сунуш кылабыз. Ошол эле бот болобу же DCA болобу же трейдинг болобу, бул өзүбүздүн кылган. Бирок эч кандай кепилдик жок. Кепилдик дегенде? Ушундай результат болот дегенге гарантия эч ким бере албайт да. Эртең да түшүп кетиши мүмкүн, мисалы, чынбы? Америкада мындай, биз стратегияны колдонсоң, биздин стратегияны колдонсоң, болжомолдо средний результаты ошондой. 2 жылда мисалы 38 менен 68 кошсоң, болжомолдо 40%. Адан да ылдый болуп калышы мүмкүн да. Болуп калышы мүмкүн. Бул мындайча айтканда финансовый дүйнөдө. Ооба да. Мисалы биз кандайча сиздин тармакка салыштырмалуу, биздин тармак бул курулуш тармагы, кыймылсыз мүлк, бул негизи эле мындай эски тармак да, мындай. Эски Сиз менен салыштырмалуу биздин дүйнө бул динозаврлар дүйнөсү деп койсок болот го дейм да. Жок, бул Кыргызстанда ошондой. Америкада эсептесек, алда жакта деле ушул финансовый 200 жылдан бери бар. Туура. Анан Кыргызстан биздин реалияда айтсак, бизге мисалы 30%, мисалы 40-60% өсүш деген бул негизи эле өтө бир чоң көрсөткүч да. Мындай жөнөкөй бир жылда жөнөкөй мындай турукташып калган бизнестер негизи 15-20-25% өсүш менен мактана алат негизичи. Ушул бул эми нормальный деп эсептелет да, правдоподобный депчи. Аякта деле риск бар, сөзсүз түрдө. Иш болуп аткандан кийин албетте риск болот. Бирок мисалы сиз айтып аткан 60%, 40% деген бул негизи эле өтө мындай сонун көрсөткүч болот да. Ошо бизде мисалы ошондой бир бирөөгө ошондой бир көрсөткүч көрсөтө алам деп айтсаң, сразу күмө санашат. Нереально го депчи мисалы. Сиздерде мисалы сиздин дүйнөдө бул жөнөкөй эле мындай бир даже может быть консервативный стратегия менен эле ошого жетсе болот деп айтып атасыз да. Туурабы? Негизи индустрия жаңы болгондук себебинен мен айткандай оор эмес да. Ичиндеги акча аз. Ошол себептен өсүү же түшүү бул оңой. Эмне дегенде башка альтернативный криптовалюта бүгүн 1000 эсе өсүшү мүмкүн, эртең 99% ылдый төмөндөшү мүмкүн. Ошол бирок себеби ошо да. 1000 эсе өсүшү мүмкүн, бирок 99% гана түшө алат. Эмне дегенде 1000% түшө албайт. Туура. Сиздин бул пайыз айткан себеби бул рискке байланат. Эмне дегенде сиз деле риск көп алсаңыз, ошол эле пайызды көбүрөөк тапсаңыз болот.
канча рискти төмөндөткөн сайын ошончо дережеде пайдасы да азаят. Сиз бир мен түшүнүгүмдө балким сиз андай деп ойлоп жатасыз. Кылып аткан ишиңиз менин көз карашымда өтө риски чоң көрүнүп атат да магачы. Эмнеге дегенде көп нерсени сиз өзүңүз контролдой албайсыз. Ал эми дүйнөдө болуп аткан окуяларга байланыштуу, анан кийин бир аз божомолдосоңуз да негизи эле сизге караштуу эмес, бирок сиз акчаңызды ошого байлап өстүрөйүн дейсиз да. Сиздин оюңузча кыймылсыз мүлккө Кыргызстанда инвестиция кылуу бул безопасно элеби, мисалы коркунучсуз эле бир рискпи? Сиздин мындай негизи любой негизи эле инвестор же кылганда бир жак бетинде мындай коркунучсуз инвестиция кылып, бияк жагына бир аз мындай ойноп көрөлү же мындай бир аз риски бар, бирок өсүшү да мүмкүнчүлүгү чоң болгон варианттарды топтоп кылат экен го да. Ошол негизинде сурап атам да, мисалы. Менин оюмча ар бир адам өзүнүн кызыккан тармагында иштеш керек. Өзү түшүнгөн, билген нерсеге инвестиция кылыш керек. Түшүнбөсө анда адистерден сураш керек. Адистерден эми маалымат алыш үчүн эле. Анан өзүң баарындай айткан баары эле айтат го, өзүңдүн башыңан өткөндөн кийин гана бир чечимди кабыл алышың керек. Менин оюмча мүлккө инвестиция кылуу абдан туура. Эмне дегенде тарыхка карасак, мындайча айтканда жер эң баалуу нерсе. Ошол учурда квартираларды билбейм канчалык деңгээлде туура инвестиция, бирок коммерческий помещение, мисалы биздин деле коммерческий помещениябыз бар. Менин оюмча бул абдан туура деле инвестиция деп эсептейм. Бирок кандай десем, прибыли азыраак. Ал деле чындык. Ошол эле учурда риск алганды билиш керек. Риск алгандан кийин өзүң ошол рискти эсептеп риск алышың керек. Биз кылган иш деле рискке байланат, бирок бир рискти эсептей алабыз. Мисалы, мен $100 бир нерсе сатып алсам, алдан канча деңгээлде прибыль алам, канча деңгээлде прибыль болбосо анда сделкадан чыгам дегенчи. Ошол риск прибыльде 3/1 болсо, биздин мисалы ишибизде эң туура риск прибыль биздин тармакта. Андан аз дегениңиз? Мисалы $1 салсаңыз 3 эсе көбөйсө. Жок, 3 эсе дегенде 3 эсе эмес. Мисалы 30% болот же 10, мисалы 30%га көбөйсө сатам, 10%га түшүп кетсе, то есть 30%га көбөйсө прибылим болот, 10%га түшүп кетсе менин мындайча айтканда стоп чыгам ал сделкадан деген. Ошондой подход менен иш кылсаңыз, ошол эле 10 иш ачсаңыз, 10 иштен ошол стратегия менен колдосоңуз, 5и туура болуп калса, 5и туура эмес болуп калса, бирок баштагы стратегияңыз 3/1 болгондуктан 50%га пайда көрөсүз. Ошол биздин иште бул рискти эсептөө эле да, бир эле иш. Санжар, сиздин мисалы секрет эмес болсо, өзүңүздүн акчаңыз деп коеюн. Өзүңүздүн акчаңыздын канча проценти мындай криптовалюталарда, канча проценти мисалы сиз айтып кеттиңиз, коммерциялык недвижимость бар деп, кыймылсыз мүлктө мисалычы, мындай суммарно алганда кантип балансировать этесиз? Менин оюмча 50-50. 50-50. Бирок баарына туура келбеши мүмкүн. Менин оюмча бул индустрия көп кызыкпагандыгы үчүн 5% деле жетет. Инвестиция кылсаңыз. Жаңы баштап келаткандарга 5%дан көп. Сиз мына күнүгө ушул менен иштегениңиз үчүн да, кесиптик катары иштеген үчүн ошол себептен көбөйткөнсүз. Бирок жаңы баштаган же жаңы инвестиция кылам деген адамдарга мындай жоготконго
Даяр. көзү жеткен даяр болгон адамдар инвестиция кылыш керек деп ойлойм. Эмнеден да көбү, бирок көбү ойлойт, мен $5,000 киргизип койсом мисалы, жок болсо деле эч нерсе болбойт деп. Бирок ошол $5,000 жоготкондон кийин кандай десем, эмоцияга алынып, жок мен кайтарышым керек, 10,000 салайын деп, жана ушундай татаал Кумарга кирип кетет. кумарга кирип кетет. Бул деле эме тилекке каршы. Кумарга жакын болгон адамдар бул инвестиция, финансовый мирге кирбей эле Кирбей эле коюш коюш керек. керек. Ооба. Эмне дегенде бул жакшылыкка алып барбайт. Токтоо мындай. Биз деле мисалы ошол эле технический анализ, финансовый трейдингтиги окуйбуз деп келген балдарга түшүндүрөбүз да. Көбүн эле кумарга жакын болгон адам бул индустрияда иштей албайт. Менин оюмча деги эле бүт башка иште деле кумарга жакын болсоң, эч кандай ошол недвижимость болобу же машина алып сатуу болобу, эч жакка кирбешиң керек. Эмне дегенде ошол акчаңды баары бир кумарга жакын болсоң жоготосуң. Криптовалюта бул лотерея эмес деңизчи, бул кумар эмес. Ооба, лотерея эмес, көбү ошону лотерея катары көрүшөт. Мен мону алып койсоң миллион өсүп кетет. Негизги себеби бирок күн өткөн сайын бул деле ошого баратат, айланып баратат. Эмне дегенде көп альткоин, криптовалюталар уже кандай десем, аудиторияны алыш үчүн оңой, түшүнүксүз технологияды колдоно баштабайбы? Азыркы учурда жөн эле телефонуңду бас, криптовалюта беребиз сага деп, ошондой криптовалюталар чыгып баштатат. Мындай жөн эле мемдер болот го, мемдердин криптовалюталары чыгып баштатат. Бул уже маркетинг, адамдар канча ошо деңгээлине карап. Бул эме канчалык түшүнүгү төмөн болсо ошончолук оңой болот да сатканга. Алдап коюп сатып, анан эртең эмне болот, аны Кудай билет да. Мисалы сиздин фирма менен чогуу инвестиция кылайлы, сиздер мисалы бул иште адис экенсиздер деп кайрылган адамдар болсо, аларга тиешелүү, аларга караштуу сунуштарыңыз барбы? Кантип алар сиздер менен иштесе болот? Ошон бул кандай, риски кандай дегендей. Жок, ошон үчүн биз жөн гана курстар сатабыз. Бул биринчи курс ушул трейдинг. Мен бул ишти алып сатып үйрөнгүм келди, технический анализди үйрөнгүм келем деген үчүн. Экинчиси бот. Бул даяр стратегия, бирок аны сен кантип кыскача кошконду билишиң керек. Сен өзүңдүн аккаунтуңда болот, бүт иш башка бир платформа, Velis Finance деген платформа бар, ошол платформа, биздин берген бул бир стратегия. Ошол стратегияны колдонсоң болот. И биз жанагы айтып кеткендей эле DCA стратегиясы бар. Сен определенный бир суммаңа күндө определенный бир криптовалюта алсаң болот. Сен өзүң кылсаң болот, же биз сага жардам берсек болот. Ушул 3 канча турат? Трейдинг боюнча $690 башталат. Бот $500 турат. Бир ба. И эме DCA суммага жараша. Определенный бир сумманын 5%-ын алабыз биз. Сумманын 5%-ын. Сумманын 5%. Мисалы мындай суроо, канча күндө курс болот мисалы? Канча күндүк бул курс? Биринчи курсуңуз мисалы. Трейдинг боюнча 3 ай. Бул стандартный. Андан кийин 5 күн, күнүнө 5 жол. Жок, биздики бүт онлайн. 5 жума. Жок, биздики бүт онлайн. Сабактар жазылган. Сен каалаган убакта күйгөзөсүң. Видео сабактар. 12 сабак. 12 сабак и 12 видео стрим болот. Ошол өткөн сабактардын кайталоосу. Калган андан кийин квалификацияны өдөтөм, башка про деген курсубуз бар. Ага өтсөңүз ал дагы 6 ай. Негизи сиз мындай бир статистика кылдыңыздарбы? Байкап, мисалы айтасыз, Instagram барышында айтыпсыз, 400дөн ашык кишини окуттук депчи. Ошол негизи сиз окуткан окуучулардын жалпы мындай караганда, сизде курста алып анан кийин тапкан мисалы өсүшү, акчасы, пайдасы канча болду приблизительно, мисалы 2 жылдын ичинде же жылына дейбиз. Тилекке каршы так
эмесин билбейм. Эмне дегенде трейдингке көбү келген 50% жаңы келгендер. Биздин курс көбүнчө өткөндөр. Бул трейдинг менен алектенгендер көбүрөөк ошолорго да. Эмне дегенде түшүнүгү болбогон адамга бул иште пайда көрүш кыйын. Пайыз менен эсептесек, бүт дүйнө статистикада эле ар бир тармакта жаңы баштаган адам 95% иши жакшы жүрүшпөйт. 5% гана алдыга алып кетет бул иштичи. Ошол себептен бизде деле менин оюмча ошондой стратегия, ошондой статистика. Бирок негизгиси, мен муну айтып кете алам, биздин окуучуларыбыз акча жоготконду азаят. Менин оюмча 90% азаят. Эмне дегенде келген окуучулар айтат, биринчиси мен акчаны аз жогото баштадым. Бул уже мага чоң жетишкендик дегенде. Эмне дегенде көбү окуп баштаганда риск менеджмент эмне экенин билген эмес. Себеп кылган анализинин себеби бир эле себеп эмес, 2, 3, 4, 5 андан көп себеби болгондугун үйрөнөт. Андан кийин бул иштин негизги кандай десем, сага туура келбегендигин үйрөнөт. Ошол себептен биздин жетишкендик, менин оюмча, бул адамдар акчасыны кээ бирөө жоготпой калат, кээ бирөө азыраак жогото баштайт. Андан кийин кээ бирөөлөр пайда көрө баштайт. Санжар мырза, дагы бир суроо мындай. Секрет болбосо эгерде. Сиздин эң көп тапкан сделкаңыз, анан эң көп жоготкон сделкаңыз канча суммага болду эле? Ачыкчандык, мен 3% жок, мен өзүмдү инвестор катары эсептейм. Эмне дегенде мен трейдинг мындай да, күнүмдүк иш деп койсок болот, же апталык иш деп койсок болот. Мен көбүнчө өзүмдү инвестор катары эсептейм. Эмне дегенде мен 2017-жылы алган биткоинду ошол 18-жылы башында саткам. Баарын эмес, бөлүгүнү. Ошон үчүн мен өзүмдү инвестор катары эсептейм. Менин эң көп пайыз катары айтсам болот, 20 эсе көтөрүлгөн. 20 эсе көтөрүлгөн. Эң чоң минусум деп мындай жоготуум ошол сиз айткандай трейдингке киргенде башта $5,000 жоготком го дейм. Кандай десем, бир күнүн ичинде. Бир күнүн ичинде $5,000. Ошондон кийин түшүнгөм, значит бул иште мындай оңой эмес. Аны мындай түшүнүк менен эме кылыш керек. 20 эсе көбөйгөндө канча сумманы Мен айта алсаңыз эгерде. Суммасыныбы? Канчага өсүш болду, мисалы, доллардын негизинде? Жок, мындай эле айтайын, мен BNB деген токен алгам, коинди алгам. Убагында $14-15. Жөн эле альтернативный коин, эч кандай эмеси жок. Жок, ал биржанын коини болчу. Ошол, мисалы, бул жерде айтып кетейин, эмнеге мен BNB деген коин алгам. 2017-жылы ошол Binance деген криптовалютанын биржасы ачылган. Туура. Жок, аябай популярдуу боло баштаган. Ошол биржа өзүнүн коинин чыгарган. Мен ошол коин инвестиция кылган себеби, бул биржа келечекте номер 1 болот деп ойлогом. Значит, булардын коини акциясы катарында эсептесек, аябай өсөт деп ойлогом, ошон үчүн инвестиция кылгам. Ошол себептен Binance номер 3-кө кирсе керек, Ооба, менин топ 1 деп эсептесек болот азыркы учурда. Ошол себептен инвестиция кылгам. Бул бир эме катарда, мисал катары. Неге ар бир криптовалюта инвестиция кылса болот, эмне себептен ал өсүшү мүмкүн. Мен мисалы башка бир токен, бул азыркы учурда да BNB токениңиз барбы?
же сатып Бар, бар, калдыңызбы? Бирок көбүнү ушул 21-жылы сатып алгам. Эми акчаны айтыш мен жаман көрөм. Мисалы эмне дегенде кимге көп, кимге аз деп эсептелет. Пайыз катары айта алам бирок. Мен эми мындай биздин көрүүчүлөргө мына кызыгыраак болсун деп, бир аз интрига болсун деп сурап койгонмун го. Дагы бир суроо. Негизи азыр өзүңүз билесиз го, азыркы учурда негизи эле Кыргызстан боюнча салык топтоо мамлекет тарабынан күчтөнүп келатпайбы? Мисалы эмне болбосун баардыгы азыр расмий түрдө тастыкталыш керек, анан салыгы төлөнүш керек. Ушу негизи крипто валюталар менен иштеген бул чөйрөдөн салык режими кандай? Ошол жөнүндө маалымат бере аласызбы? Обменкабы? Обменкабы, мисалы, билбейм, мисалы сиз эгерде мындай суроо сурайын. Сиз бир биткоинуңуз болсун, $40,000 кезинде алгансыз, азыр 60ка саттыңыз деп коелу, $20,000 пайда таптыңыз. Ошонун салыгы кандай эсептелинет, кандай болот, ошол жөнүндө бир маалымат берин деген. Ал оңой эле. Эмне дегенде бизде эме декларация тапшырганда, мисалы канча пайда көрсөң, ошонун 10%ын төлөшүң керек. Ооба. Бирок анда бул уже ар бир кишинин өзүнүн Бирок барган сайын бул эме дүйнө жүзүндө деле, мисалы Америкада бир айдын ичинде сатсаң 40% налогу пайда көргөнүндөн. Бир жылдын ичинде сатсаң, бир жылдын аягында сатсаң 15%. Эми бул болжомолдо. Бирок ошону кантип негизи көзөмөлдөйт? Биржа аркылуу. Биржа аркылуу. Түшүнүктүү. Бизде биржа кармап калат. Жок, биржа кармабайт. Сен өзүң чыгарып төлөшүң керек. Эмесе биржадан текшерсе болот. Түшүндүм. Анан дагы Кыргызстанда бүгүн канча киши ушул криптовалюта дүйнөсүндө тармагында иштейт билбейсизби? Канча фирма, канча киши сиздин маалыматыңыз боюнча? Айтыш абдан татаал. Эмне дегенде мындай да эсептесек болот да. Ушул 14 жаштагы бала телефонунда басылып криптовалюта таап атса, аны да эсептейбизби же жөн обменкада иштеген байкени эсептейбизби? Мисалы Америкадан пример кылсак болот. Эмне дегенде азыркы учурда выбор болуп атпайбы? Алар эмне себептен криптовалюта жөнүндө аябай көп талкуу жүргүзүп атат. Эмне дегенде 50 миллион адам крипто индустриясында экен да. Бул 300 миллион Америкада, 50 миллиону эме 6/1. Ошол себептен биз деле болжомолдоп ошондой айтсак болот, менин оюмча. 6/1 же билет, же кандайдыр бир иш менен болобу, же алектенген болобу, кыскасы. Кыргызстанда 6% канча болду дейсиз сиздин оюңузча? 10%ке барбы? Менин оюмча ошол 6/1 болсо, мисалы бизде 7 миллион адам болсо. Бизде де 6/1 крипто. Же уккан? Жок, ошонун кайсы кантип эсептейбиз? Укканбы же колдонгон? Криптовалюта алган, саткан. Андан менин оюмча абдан аз. Крипто кошелогу болгон. Андан менин оюмча андан аз. Менин оюмча 100 миңге жетпейт го дейм. Бул көрсөткүч өсөт деген ойдосуз да. Албетте өсөт. Эмне дегенде айткан себептен эле бул индустрияны кириш оңойдугунан, бул жакшы жагы бар, жаман жагы да бар. Бирок бүт дүйнөдө өскөн сайын, мисалы Америкада ETF кабыл кылды. Бул частный инвестор катары сиз алсаңыз болот. Сиз өзүңүз биткоин албайсыз. Биз компаниянын бир долясын алат, компания сиздин ордуңузга ошол биткоин же башка бир криптовалютанын ээси болот. Ошондуктан менимче бул өнүгөт. Кийинки муундун акчасы го дейм. Бул кийинки муун өсүп келаткан муунга өтө жакын бир эме болсо керек дейм да. Мындай да, мен башта 2017-жылы инвестиция кылып баштаганда менин оюмча бул технологияда көбүнчө блокчейн технологиясы аябай өнүгөт экен. Криптовалюта, биткоин бул
биринчи валютасы деп ошого инвестиция кылгам. Бирок жылдан барган сайын ачуу чындыкты көргөн сайын бул индустриянын кандай десем көбү басмалоп контроль кылып баштаган себебинен бул индустриянын мындай жакшы келечеги бар бекен кээ бир учурда эме бар, күмөн санайсыз. күмөн санайм. Эмне дегенде ошол эле закон киргизе баштаган сайын Бирок мисалы мен ошол мыйзамды окуп чыктым да биздин Кыргызстанда болгон. Бүтөп эле кенендикти берет экен ал мыйзам Кыргызстанда. Мисалы өзүң токен чыгарсаң болот экен, сенин мисалы виртуалдуу активтериңди мисалы мыйзамдуу түрдө алып сатып иш кылсаң болот экен. Эми биздин мыйзам системасы тааныйт экен дегеним го мисалы. жок, бизде эч кандай акча чыгара албайсың. Аны Нацбанк гана чыгара алат. Акча Виртуальный актив дегенде, виртуальный актив ооба, катары. Виртуальный актив катары, бирок анын эмеси болуш керек да, парасы болуш керек. Ошол эле сиздин мисалы коинуңуз менен эмнеге барабар болгонун эсептегенде уже виртуальный активден чыга баштайт. Ооба, мисалы обеспеченный, не обеспеченный да коин чыгарса болот экен да. Ооба. Азыркы учурда. Обменкаларда эле мисалы обменка лицензия алыш үчүн 40 миллион сом эми банковский счетуңузда болуш керек. Андан гана ошону гана обменка ача аласыз. Азыркы учурда 40 миллион сом болуш керек обменка ачыш үчүн. Ооба, лицензия алыш үчүн 40 миллион сом болуш керек. Акыркы маалыматка таянсак, август айында Кыргызстанда 100дөн ашкан 100 дегенде эми обменка бар экен. Крипто обменка мисалычы. Лицензия алып иштеген. Бул менин оюмча өтө эле көп. Ооба. Лицензиясы жок, андан көп. Лицензиясы жоктор да бар. Андан көп. Эмне дегенде мисалы P2P бар. Биржа аркылуу обменка кылсаң болот. Анын ичинде 1000ден ашык андай организациялар бар. Обменкалар бар. Тилекке каршы эми билбейм канчалык деңгээлде лицензияны киргизген туура. Мамлекет үчүн абдан туура. Бирок жеке эл үчүн билбейм канчалык деңгээлде туура. Негизи бул эме системанын философиясы бул мамлекеттик регулированияга каршы андай бир децентрализованный, автономный деген бир философия менен башталган да. Ошон үчүн күмөн салган нерсе да ошол. Эмне дегенде финансовый азыркы болгон финансовый институттан чыгыш үчүн башка бир альтернатива жаралгандыктан анан кийин кайра эле ошол финансовый эмеге кирип атпайбызбы? Ошол канчалык деңгээлде туура билбейбиз. Санжар мырза, кийинки суроом мындай эле. Негизи азыр майнинг деп өтө көп жаңылыктар чыгып кетти го. Улам бир майнинг фирманы өчүрөт, анан кайта иштетет, жаңы тариф кабыл алынды, лицензия азыр мисалы лицензия алып да майнинг кылса болот экен. Негизи эле мен эсимде биздин курулуш тармагынан алдыда келаткан, анан аты бир топ эле угулуп калган эки курулушчу майнингге өтүп кетти да, гез салышты. Бирөөсү көлдө салды, бирөө нарында салып атат, анан кийин ошо бир кытайский майнинг фирмаларга электр энергия сатат экен да, бүткөндөн кийинчи. Анан тарифтери да жакшы. Негизи Кыргызстанда билесиз, гидроэнергетический потенциал өтө чоң. Анан бизде да мисалы өтө суук жерлер бар. Анан майнингде эң маанилүүсү мындай муздатып туруш керек экен го. Биз ушу мындай дүйнөлүк болбосо да мындай биз аймактык, регионалдык деңгээлде бир майнингге хаб боло алабызбы? Ошол сиздин оюңузча. Негизи Кыргызстан менин оюмча бул тармакта алдыңкы 50 жылга же 10 жылга же 100 жылга максат койсо, менин оюмча туура болот. Бир эле майнингке эле эмес, ГЭС гидроэлектростанциянын ушул тармакка басым жасасак, менин оюмча биздин алдыга экономикабызга көп салым кылган тармак деп эсептейм. Майнингке өтсөк, ошол эле
эми бизде мындай да, бизге жетишпегендиктен ага бөлүш азыркы учурда татаал. Бизге жетишип анан ашып калса, анда бул тармакта иш жүргүзсөк туура болот. Бир эле бизде эмес, Казакстанда деле бул эме өнүгө баштады. Кытайда эме тоскоолдук берип койгон, эмне дегенде өзүнө жетишпегендиктен майнингти эме кылган, мындайча айтканда токтотуп коюшкан. Эмне дегенде алар көмүр менен да эме майнинг кылып баштаган. Ошол менин оюмча абдан туура. Майнингтин мындай өзүнүн нюанстары бар. Эмне дегенде баа түшүп кеткенде майнинг кылуу выгодасы азая баштайт. Кээ бир убакытта минуска да кетсе болот майнинг фермалар. Ошол себептен бул индустрияны ошонун риск менеджментин туура кылышың керек. Ошол циклдер, биз айтып кеткен циклдер да бар. Ошол убакытта менеджменти туура болуш керек да. Мисалы майнинг ферма ачкан бир компания болсо, же бул жакта биз алдыга мамлекет катары көз салсак, эмне дегенде түшүп кеткен убакытта кантип аны менеджмент кылабыз, же өскөндө кандай менеджмент кылабыз, ошол тармакта абдан терең ойлонуш керек менин оюмча. Мен айтып кетсем, өзүм 8 жылдан ашык 9 жыл энергетика тармагында иштедим да. Анан энергетика тармагында негизи эле проблема мындай болчу. Өнүкпөгөн себеби тарифтер өтө ылдый. Ооба. Өзүн өзү актаганга жетет, кээде жетпей калат. Анан тарифти мамлекет көтөргөндөн тартынат. Мисалы, элдин жашоосу кыйналбасын, билесиз, 10 жыл революция болуп кеткен, анан ошондой тарифке өтө аяр мамиле да. Бирок ошондуктан мисалы жаңы гез салууга мындай эми экономикасы туура келбей аткан. Бирок майнингге келгенде тарифти 5 эсе кымбаттатып койду. Ооба. И 5 эсе кымбаттатып койгондон кийин эле уже гез салуу мындай экономически целесообразный эле проект болуп калды да. Анан ошонун негизинде азыр мен айтып кеткенде жеке ишкерлер, уже Кыргызстандын жеке ишкерлери майнингге эмеге гез салышып, максаты именно майнингге берүү да. Анан мындайча карасак, майнинг деген бул Кыргызстан үчүн электр энергиянын мындай таптаза экспорту болуп атат да. Мисалы, анткени акча сырттан келет экен да. Кыргызстандан эмес, сырттан келет. Анан биздин тоолорубуз көп, сууларыбыз көп. Анан гез куюуга көп ыңгайлуу жерлер бар. Мисалы, ошол жерлердин баарына гэстерди куюп, анан кийин майнинг фермаларды койсок, Кыргызстандын өнүгүшүнө менин оюмча өтө чоң таасир этмек деген ойдомун да. Балким адистер башкача ойдодур, бирок негизи да. Эсимде бар, Кыргызстан электр энергиясы көп кезинде, мисалы, өзгөчө жай убактында көп суу көп болгон үчүн электр энергиясы көп болот. Биз Пакистанга аларда ысык болгондо сатабыз деп Дүйнөлүк банктан кредит алып, линия да салганбыз Афганистан аркылуучу. Анан азыркы учурда акыбал кандай экенин билбейм, бирок негизи айтам да, бизде ушу потенциал көп болуп турган кезде, анан дагы бир нерсеси, тарифтин ылдый болгондуктан биз мына үнөмдүү колдонбой эле каалагандай свет электрин колдонуп атабыз, мисалычы. Анан эл ызы-чуу салбасын деп мамлекетте аяр мамиле жасап, тарифти ылдый кармап атат. Бирок ошол эле учурда биз жаңылыктарда угабыз, мисалы, барып баланча жерде майнинг ферманы жабыштыр, анан тигин жабыштыр деген жаңылыктар чыгат да. Бирок бул мындайча айтсак, бул чистый экспорт болгон үчүн бунун жолун ачып, андан кийин гэстерди көп сала берсе, Кыргызстан үчүн да бир мындай өсүү стратегиясы болот беле деген ойдомун. Сиз кандай дейсиз? Мен мындайча айтканда, биринчи биткоинди Кыргызстанда жок, экинчи биткоинди Кыргызстанда алгам. Бир тааныш аркылуу. Кыргызстанда майнинг кылгансыз? Жок, майнинг кылган эмес. Майнинг кылган фирмадан алгансыз? Фирма эмес, майнинг кылган бир байкеден алгам, кыскасы мындайча айтканда. Бизде майнинг абдан көп убакыт эле бар. Мен билгенден 16-жылдан бери бар, менин оюмча ага чейин деле болгон. Кыргызстан үчүн бул тармакта майнинг аркылуу экспорт кылыш канчалык деңгээлде туура экенин билбейм. Эмне себептен
жеке ишкерлер өздөрү кылса менин оюмча туура. А мамлекет катары аны иш кылса абдан риск көп. Канчалык деңгээлде бул ишке ашат, канчалык деңгээлде ишке ашпайт, аны айтыш кыйын. Бирок негизи бул тармакта кандай десем, уруксат берүүсү болсо, менин оюмча оңойлотуу болсо, же бир зона бөлүп бир мындайча айтканда эксперимент же пилотный проект кылып көрсө, менин оюмча туура болот. Эмне дегенде ошол отелдер, көптөгөн отелдер ошо майнинг кылат. Эмне дегенде сиз айткандай тарифтери арзан, колдонгон электричествона карап эсептеп көрсөң, мен акыркы учурда биз бир маалымат боюнча эсептеген боюнча $3000 экен бир биткоин табыш бизде. Чет мамлекетте андан көп. Ошол себептен бизде арзан болгондо себептен көп ошентип мындайча айтканда незаконно майнинг кылышат. Ошол менин оюмча майнинг кылуу негизи уруксат берүү бул контролдон өтүш керек. Бирок канчалык деңгээлде ал ачык болот билбейм биздин мамлекетте. Дагы бир суроо. Азыр биздин көрүүчүлөрүбүздүн бир бөлүгү чет өлкөлөрдө жашаган биздин атаандаштар, атуулдар, биздин атуулдар. Алар эми билесиз да, көбүнчө Россияда жашайт. Анан Кыргызстанга ай сайын же убакыт өткөн сайын акча жөнөтүп турушат үй бүлөсүнө, жакындарына. Анан азыр бул санкция болуп, акча которуулар да мында тыгыз көзөмөлгө алынып, бир аз кыйын болуп калды. Сиздин оюңузда кандай бир биздин чет элдеги мигранттар кайсыл бир системаны или кайсыл бир монета коинду колдонуп, валютаны колдонуп, ушул операциясын жүргүзсө болот, кайсынысына ишенсе болот? Негизи кээде мисалы алдап кетти дегенде жаңылыктарды угуп калабыз. Ошол ишенимдүү мындай бир системалар барбы или валюталар кайсылар менен иштесе боло турган? Мындай да, акча перевод кылып атканда эң эмеси бул процент. Сен жөнөткөн акчаң процентин алабы, албайбы? Көбү ошон үчүн немеде колдонгусу келбейт кээ бир перевод кылган эмелерде. Определенный бир система колдонот го. Негизи криптовалюта менен массага келе элек. Криптовалюта массовый обихотко келе элек. Эмне дегенде азыркы учурда Россиядагы болобу же башка бир чет мамлекетте болобу мигрант жөнөтө албайт. Неге сиз жөн эле оңой дедиңиз го, телефон аркылуу эметсе болот деп? Жок, ошол биринчи учурда регистрация өтүшүң керек. Регистрация өтүшүн, мисалы Россияга көптөгөн крипто биржалар жабылган. Санкция киргизилген себебинен. Интернетке кирсе иштебей калат, Жок, ооба. Жок, VPN колдонуп иштетсең болот. Негизи иштебейт. Переводтордун азыркы учурда менин оюмча көптөгөн эмелер бар го, Мбанк же башка банктар аркылуу. Жок, ушулар жабылып калды да. Могун Мбанк, Сбербанк ушундайлар бар эле да. Бакай, Сбербанк азыр жабышты. Мен билгенден көптөгөн крипто биржалар колдоно албайсың Россияда деле. Ошол себептен мисалы мындай кылса болобу, жанда сиз айттыңыз го, түзмө жекеме-жеке котормолорчу, мисалы биякта үй бүлөнүн бир мүчөсү, тиякта бир мүчөсү, ал бияка которот, бул ал үчүн алар блокчейнди колдонуш керек да, анда ал татаалдаштырып атпайбы ишти. Ал акчаны, ал рубльдү неге конвертация кылат? Мисалы %ге конвертация кылса, ал жакта деле процент бар. Которгондон кийин бул жактан которсо кайра процент. Ошол себептен анда бул которуу системасы негизи крупный суммаларга ылайыктуу экен да? Жок, мындай да. Ооба, крупный суммаларга биринчиден, экинчиден биринчи бул акча катары табылган, бирок тилекке каршы
актив катары азыркы учурда колдонулуп калды. Мм. Биткоин акча катары табылган. Бул Бирок бир мындай азыр мындай байлык сактоо. байлык сактоого айланып калды, тилекке каршы. Баштагы максат башка болчу. Сиздин оюңузда мисалы Ripple деген монеталар аларды колдонсо болбойбу дейм да, Россия менен Кыргызстан ортосунда. Жок, Жоңой дешет деген да. жок, колдонсо болот, бирок аны кантип сомго айлантат? Биздин бердеги обменный пункттарга барса болбойбу? Ал жактан кантип алмаштырат? Россиядан эми ал уже Россиядан кепке. Жок, колдонсо болот. Бир эле биткоин эмес, башка технологияларды колдонсо болот. Бул жакта тилекке каршы ортодо конвертация кылып аткандагы жоготуулардын себебинен маанисин жоготуп атпайбы? Тилекке каршы. Эмне дегенде эми мындай да, башта технология ойлоп тапканда баары бул технологияны колдонот деп ойлогондук себебинен, бирок азыркы учурда биз экөөбүз компьютердү ошол биткоин блокчейнини экөөбүз загрузка кылып иштетип башташыбыз керек да, бири бирибизди которуш үчүн. Ошол себептен ал неме маанисин жоготуп атат. Ошо азыр айтып кеттиңиз, байлыкты сактап калуу үчүн, кармап туруу үчүн колдонуп калды деп. Өзүңүз билгендей, мисалы өткөн айларда доллар, евронун курстары өйдө жогору, өйдөлөнүп бир түшүп, мисалы доллар 89 эле 85ке түштү, 83кө чейин түштү, эми кайта 85 болуп калды. Ушундай рисктерден өзүн сактап калуу үчүн сиздин кеңешиңиз боюнча, сунушуңуз боюнча биздин жарандар кайсыл бир монетаны, кайсыл криптовалютаны колдонсо болот, мисалы ушундай курсовой өзгөрүштөрдөн, мисалы өзүнүн байлыгын сактап калыш үчүн? Эми инвестиция катары эсептесек, бул албетте биткоин. Анын жөн эле бир криптовалюта башка кандай десем, мындай караңыз, инвестиция катары ойлонсок, мисалы сомду кармасам эми инфляция болуп жоголуп кетет, долларга которсом доллар өйдө болду түшүп кетет деп эсептесек, анда биткоин. Ошонун жанында эле эфириум деп эсептесек болот. Бирок менин оюмча негизи мындай, биз экономикабыз өнүгсүн деп ойлосок, сомубуз күч алсын деп ойлосок, биз ушундай институттарды курушубуз керек. Эмне дегенде Америка эле же чет мамлекеттерде, эми Американын чоң пример катары алсак, алар өзүнүн экономикасына инвестиция кылат. Ошол көптөгөн компанияга фондовый рынок, биз дагы бул тармакта иш алып барышыбыз керек. Сиз деле мисалы Bishkek Financial Towers деп куруп себеби да ошол. Менин оюмча, бул тармакта ачык, так иш жүргүзсөк, мисалы ошол эле Bishkek Financial Towers'тун бир кандай десем, фондовый биржага чыкса, бүт ачык болсо, мындайча айтканда, бухгалтериясы ачык болсо, мен мисалы $1000, 1000 сом ошол акциясын алсам, ошол акча кантип колдонду, кандай иштетилди көрсөм, ошол Bishkek Finance компаниясы өскөн сайын менин да пайдам өсө баштайт. Ошол себептен менин оюмча бул тармакта көбүрөөк иш жүргүзүшүбүз керек. Көптөгөн компаниялар бар, ошол эле Куликовский, Шоро. Неге биз ошол компаниянын акцияларын алсак болбойт? Күндө колдонгон эмелер болсо, ошол эле Фаиза же башка сиздин Турукташып калган ишканалардын эмеси жок. Мындайча айтканда, акцияларын алсак болбойт. Ошол тармакта ойлонсок, ошондо биздин менин оюмча экономика чоң салым болот. Ошол эле учурда энергетикада деле сүйлөшүп кеткендей, тарифтерди менин оюмча көтөрүш керек. Анда эл кандай кабыл кылат, кандай кабыл кылбайт десе, ал дагы туура эмес менин оюмча. Ошол себептен биз өзүбүздүн үйүбүз болсо, ошол үйүбүздө мындайча айтканда, заман өзгөргөн сайын ошол тармакта көбүрөөк иш жүргүзүшүбүз керек. Бир эле Apple'ды алышыбыз керек, Apple компаниясына инвестиция кылышыбыз керек, же биткоинге, же Tesla, Nvidia башка компанияларга инвестиция кылган ордуна, менин оюмча Кыргызстандагы
компанияларга инвестиция кылып, ошону ачык, прозрачный кылып ошол тармакта иштешибиз керек менин оюмча. Туура айтасыз. Бирок тилекке каршы ушул маселе боюнча биз да бир карасак, Кыргыз фондовый биржасында жылдык көлөмү, соода сатык болгон көлөмү 400 миллион экен. Ошол эле жаңы айтып кеткен крипто обменкалар аркылуу айланган акчанын көлөмү 4 миллиардка жетип калды. House KG'нин сайт маалыматына таянсак, бир жылда House KG'ге 4 миллиард доллардык кыймылсыз мүлк чыгат экен сатыкка. Ошонун 2 миллиард доллары House KG сайтынан аркылуу сатылат деген эмени уктук. House KG'нин негиздөөчүсүнөн. Мынтип салыштырып келгенде тилекке каршы азыр фондовый биржа өнүкпөгөндүктөн кыргыз элинин мисалы топтолгон акчасы айланып барып эле кыймылсыз мүлккө отуруп калып атат. Анан фондовый биржага ишенбейби же мурунку 90 жылдаркы система менен калып кеткенби билбейбиз, бирок негизи ал жакка көп көңүл бурбайт экен да калкыбыз. Даже адан да көбүрөөк, мисалы адан да көбүрөөк сиз экөө сүйлөшкөн криптовалюталарга көбүрөөк даже инвестиция кылат экен. Мисалы өзүңүз көргөндөй көбүрөөк суммада акча айланат экен. Бирок үмүттөнөбүз ал жакта да өзгөрүш болсо, өсүш болсо деген. Анын менин оюмча чечими, мисалы Америкада болсо сен декларация тапшырып атканда акча катары акчаңды алсаң, анда пайыз берилет. Сен инвестиция кылсаң, ал пайыз алынбайт. Ошол себептен менин оюмча биздин мамлекет өнүгүшүнүн себеби ошол болушу мүмкүн. Мен инвестиция кылынган акчадан налог алынбайт мисалы. Же ошол эле учурда баласыны башка бир жака окуу жайга жөнөтсө, ал жактан неме алынбайт ошол учреждениеде мисалы. Менин оюмча ушул жакка көбүрөөк көңүл бурсак, мамлекетибиздин бир эле КЭС эмес, башка тармактардан да өнүгүшү туурараак болот. Сиз билсеңиз керек, биздин фирмабыз Бишкек Financial Towers деп 2 мунара куруп атабыз. Байтик Баатыр көчөсүндө. Бул каржы секторуна багытталган. Анан биздин байкашыбызча өткөн айлары бизге ушундай криптовалюта менен алмаштырып иштеген кардарларыбыз көбөй баштады. Биз деле өзүбүз мисалы күткөн эмеспиз. Анан ошодон баштап абдан кызыктыра баштады. Бул негизи мондай өтө тез өнүгүп келаткан бир тармак экен. Анан биз да ошо Бишкек Financial Towers кылып, анан ошол обменкалар келе баштагандан кийин биз да бул дүйнө жөнүндө маалымат алайлы деп сизди бүгүн чакырганбыз. Рахмат келип бергениңизге. Өтө мындай маалыматтуу, өтө мындай маңызды, терең, мындай кененирээк бул тармакты чагылдырган бир маек болду. Анан сиздин ишиңизге ийгилик. Мен ишенем, келечекте мында көп деген иш чараларда дагы жолугабыз. Рахмат. Анан кийин акыркы сөзүңүз, каалоо тилектериңиз болсо да айтып койсоңуз болот. Чакырганыңызга чоң рахмат. Кыргыз тилинде жакшы сүйлөй албаганымдан кечирим сурайм. Негизи менин каалоом, инвестиция кылып атканда, бир нерсеге инвестиция кылып атканда абдан терең ойлонуңуз керек. Анан инвестиция кылган нерсеңизди билишиңиз керек. Билбесеңиз тарак маалымат алышыңыз керек. Бул нерсени түшүнүшүңүз керек. Анан ар бир инвестиция кылып атканда ошол акчаны жоготсом, менин өзүмдүн финансовый мындайча айтканда положениема тоскоолдук болбойт. Эртең күндө жашаган жерим бар, тамагым бар деген ошондой акча болуш керек менин оюмча. Негизи бай болуш үчүн же байлыгы өсүш үчүн бул инвестиция эң туура нерсе. Эмне дегенде жашыбыз мындай кандай десем, убакыт өткөн сайын
акчаң иштебесе сен өмүр бою иштейсиң. Ошол себептен инвестиция кылуу абдан туура. Инвестиция бир эле ошол недвижимость же биткоинго эмес, өзүңө дагы инвестиция кылышың керек. Билимиңе же баягы профессионалдуу кесибиңде өйдөрөөк чыгыш үчүн. Ошол себептен баарыңарга инвестиция кылганды сунуштайм. Рахмат Санжар, рахмат. Анда эмесе көрүүчүлөр, бул өтө кызыктуу маек болду. Дагы бир жолу айтып, Санжар коногубуз айтып кеткендей, криптовалюта, крипто дүйнөсү бул лотерея эмес. Эртең байым, эртең миллионер болом, 100 эсе, 1000 эсе кымбаттайт деген үмүт менен болгон акыркы акчаңызды бул чөйрөгө салбаңыздар. Эртең жоголуп калса макул, эч нерсе болбойт деген суммаңызды белгилеп, ошол менен гана бул секторго кирсеңиз болот. Анан киргенде да мондай жоопкерчиликтүү кирип, ушундай Санжар досубуздай бул ишти күнү түнү алып барган фирмалар менен чогуу кеңешип, андан кийин баштагыңыздарды сунуштайт элек. Анда эмесе кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.